Биз турган Сузак районундагы Жомарт Бөкөнбаев окуу тарбиялык комплексинен бир окуучудан коронавирус илдети аныкталды. Учурда аны менен окуган 15 окуучу карантинге алынып, сабактары онлайн жүрүүдө. Окуучу 27 октябрдан тарта мектепке келген эмес, ал күнү башка себеп менен ооруканага барган. Бирок ал жерден окуучудан коронавирустун белгилери аныкталган. Учурда байланышта болгондор текшерилүүдө. Ошондой эле чогуу окуган классташтары аралыктан окууга өттү. Маалымат каражаттарында берилгендей, 12 мугалим карантинге алынган эмес, алар кадимки шартта иштеп жатышат. Мугалим ата-энеси менен байланышканда окуучу сабакка келбей калган. Байланышып сураганда, ооба, баланы больницада алып жүрөбүз, себеби мите куртка анализ тапшырып жүрөбүз. Анан 3-чү сабакка бала окуучу сабакка келет деген. Бирок ошол күнү келген эмес. Кийинки күнү да бала жоктолгондо, оору деп жоктолгон. Ал эми 2 ноябрь күнү бизге маалымат келип атат, что у него обнаружился положительный тест на ковид. Анан ошого карата чара колдонгула деди. Биз окуучуларды ошол эле күнү таратып, онлайн окутууга өткөрдүк. Жалпы алганда Жалалабадта эпидемиологиялык абал туруктуу. Бүгүн Базаркоргон району менен Жалалабад шаарынан бирден жаран илдетти жаңы жуктурган. Облус боюнча бир гана Көкжаңак шаарында кызыл зона иштеп жатат. Анда 35 бейтап дарыланууда. Учурда белгиленген облус калкынын 47% эмдөөдөн өттү. Ошон үчүн биз ошол көзөмөлдө дегенибиз ошол негизинен ошол штабтарда карап, ар бир жумада бир жолу өстөр штаб өткөзөт. Штабтарда ошол ар бир жумада болгон ковид болобу, билбейм болгон бейтаптар менен ошону талдашып, анан кандай кылып ошо кыскартуу боюнча кыскартуу үчүн эмес керек, ошол вакцинаны алыш керек убагында түшүндүрүштөрүн жүрүш керек, ушул боюнча иштеп атабыз да негизи. Өлкөдө бул илдеттин мизи кайта элек. Тилекке каршы бул оорудан каза болгондор да күн сайын катталууда. Акыркы суткада COVID-19 3 адамдын өмүрүн алды. Каза болгондордун бири да вируска каршы эмделбегендер болуп чыкты. Жалпы 2679 адам коронавирустан көз жумду. Ал эми жаңы жуктургандардын саны 91ди түзөт. Алардын эң көбү Борбор калаадан катталган. Bir күн аралыгында 61 бейтап айыгып чыкты. Ушул тапта өлкө боюнча 1400дөн ашуун жаран дарыланууда. Пандемия башталган убактан бери илдетти жуктургандардын саны 181.500гө чамалады. Ал эми айыгып чыккандар 175.953 адамды түзөт. Адистер бул кооптуу оорунун алдын алуунун жалгыз жолу вакцина экенин белгилеп келишет. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалалабад.